19 декабрь күнү болжол менен кечки саат 5 чамасында райондор аралык сот аткаруучулары милициянын коштоосунда НТС телеканалынын башкы имаратына эч кандай алдын ала эскертүүсүз кирип келишкен. Кыргыз Республикасынын сот департаментинин маалыматына караганда, НТС телеканалынын мүлктөрүн камакка алуу боюнча аныктаманы Бишкек шаарынын райондор аралык соту 2017-жылдын 19 декабрында чыгарган. Саат 5 чамасында биздин телерадио компания НТСке сот аткаруучулары, милиция кызматкерлери менен бул жакта ошо тегеректе бизди курчап, ар бир сотрудникти эч жакка чыгарбай, соттун чечими менен келишиптер. Ал жакта ошо доматтарды койгону бир Грексон Capital менен Аянттын компания дегендердин доматтары бизге бар деп. Ошол жакта биз азыр да тактайбыз. Бул жакта үчүнчү тарап деп НТС чыгып атат. Бул кандай себептер экен? Мен буга чейин биз ошол бир же доматтарды, же бир кайсы претензияларды, же бир жанакы кагаздуу доматтарын биз эч кандай андайды уккан да эмеспиз, көргөн да эмеспиз. Ушундай даже компаниялар бар экен, мен азыр биринчи жолу өзүм угуп атам. Анан ушул жакта келип НТС телеканалынын жетекчилиги менен келишилген сүйлөшүүгө ылайык соттун аныктамасын аткаруу 20 декабрга жылдырылган болчу. Бүгүн түш ченде каналдын имаратына сот аткаруучулар барышкан. Алар 2 сааттай жабык эшик артында сүйлөштү. Бир нече сааттан кийин аталган каналдын юристи чыгып түшүндүрмө берди. Сот аткаруучунун укугу бул азыр камакка алгандан кийин кимге ишенимдүү на ответственное, орусча айтканда, на ответственное хранение кимге берет да. Если бул бизге берсе, биз дальше иштей берсек болот. Бүгүнкү күндө биз пока сот аткаруучулар айта элек кимге берерин. А если башка бирөөлөргө жоопту кароого өткөрүп берсе, соответственно биз ал мүлк менен колдонгонго укугубуз болбой калышы мүмкүн. Бул процедура бүткөндөн кийин мүмкүн телерадио компания жабылып да калышы мүмкүн. Бишкектеги райондор аралык соттун аныктамасында Крестон Capital Ltd компаниясы менен Аянт ишканасы доогер тарап, ал эми НТС телеканалы үчүнчү тарап болуп көрсөтүлгөн. Доверенностьти көрүп атасыңар. Бул доверенность мен силерге көңүлүңөрдү бурчу нерсе, бул каяктан берилген доверенность? Бул Минск шаарынан берилип атат, Беларусь Республикасынан. Андан тышкары биякта көрсөтүлүп турат, ким ушул доверенностьти, ишеним катты ким берип атат деп. Ишеним катты бияктан карасак Костырин Сергей деп жазылып турат. То есть Костырин Сергей дегенди биз баарыбыз билебиз. Бул кишини менин маалыматыма караганда бул кишинин үстүнөн көп кылмыш иши козголгон. Мен билишимче соттун өкүмдөрү да бар. Эл аралык издөөдө да бул адам жүрөт. НТС телеканалы алгач 2005-жылы обого чыга баштаган. Ал учурда анын негиздөөчүсү Аянт жоопкерчилиги чектелген коом болгон. Андан кийин бийлик алмашып, Бакиевчилер аталган медиа мекемеге көз артып, 100% рейдерчилик жол менен тартып алган деп НТС каналы өзүнүн жаңылыктар топтомунда маалымат чыкты. Тактап айтканда, НТС телеканалы Крестон Capital Ltd компаниясына мыйзамсыз өткөн. Бул фирманын Максим Бакиевдин жакын адамы болгон Сергей Костерин башкарып турган апрель окуясынан кийин Бакиевчилер мамлекеттен чыгып кеткенден кийин Аянт жоопкерчилиги чектелген коому сотко кайрылып, рейдерлик жол менен тартылып жиберилген медиа каналды кайра мыйзамдаштырган. Ошентип НТС телеканалы Аянт ишканасына кайтарылган. Көп өтпөй эле аталган мекеме жоюлуп, анын мүлктөрү жана 100% акциясы толугу менен жаңы түзүлгөн Трансмедиа ЖЧКсына өткөрүп берилген. Ал эми НТС телеканалы бул ишканадан мүлктөрдү жана жабдууларды ижарага алып иштетип келет. Крестон Capital Ltd ишканасынын жактоочусу Елена Дизмедович бүгүн түштөн кийин маалымат жыйын өткөрдү. Анын айтымында Крестон Capital Ltd Аянт компаниясына телеканалдын түзүү боюнча инвестор катары акча каражатын жумшаганын билдирген. Подавали? Подавали распределение. Да? А почему тогда исковое заявление? Просто у вас время, вам дают судебный акт, получите. Вы сами разберемся, подачу делать сначала. Сот аткаруучулар НТС телеканалынын мүлкүн тизмелеп каттоого алып башташты. Телеканал бүгүн 20 декабрда штаттык негизде иштеп жатышат. Бул медиа каналдын кызматкерлери сот аткаруучу менен сүйлөшүү жүргүзүшкөндөн кийин сот аткаруучу тарап НТС телеканалынын ишмердүүлүгү токтотулбай тургандыгын жана мүлктү каттап жоопкерчиликтүү тарапка өткөрүп берүү аракети көрүп жаткандыгын билдирди. Ал аныктамага ылайык эч кандай эфирди токтотуу боюнча, ишти токтотуу боюнча эч кандай жагдай жок. Жана талап да жок. Бул жерде бир гана талап ошол аныктаманын ичиндеги кыймылдуу болгон жана Бишкек шаарынын 7-микрорайон 46А
дарегинде жайгашкан кыймылдуу мүлккө камак салуу боюнча гана жумуштар жүрүп жатат. Камак салуу деген Камак салынган мүлктү биз пайдалана алабызбы? Камак салынган мүлктү сиздер пайдалана аласыздар. Жана эле ошо тизмектелип камакка салынган мүлктөр кайрадан эле сиздердин башчыга сактоо. НТС телеканалы депутат Өмүрбек Бабановго таандык делет. Ушул жылдын 4 ноябрь күнү Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановго карата улуттар аралык кастыкты козутуу жана конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө эл алдында чакырык жасоо беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөө иштерин жүргүзүү УКМКга жүктөлгөн. 2017 жылдын октябрь айындагы президенттик шайлоодон кийин Өмүрбек Бабанов өлкөдөн чыгып кеткен боюнча кайтып келе элек. Айрым маалыматтарга караганда, анын Орусияда дарыланып жатканы айтылат. Аяна Мелис кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.